Билим берүү уюмдарында бүгүн окуу жылынын акыркы күнү. Тагыраагы эртең 9-июнь Кыргызстандын мектептеринде акыркы коңгуроо кагылат. Даткайым Кочкорова 11-класстын бүтүрүүчүсү. Ал калаадагы номер 1 Михаил Бабкин атындагы мектеп гимназиясын аяктоодо. Өзү сыяктуу курбулары менен акыркы коңгуроо салтанатына даярды көрүп жаткан кези. Толкундан даярданып жатабыз. Көптөгөн номерлерди даярдап, ата-энелерге, биздин өзүбүздүн мугалимдерибизге көптөгөн ырларды, бийлерди даярдап, ошол күтүп жүрөбүз ошол күндү. Мектептен кийин кечине каяка барасыңар? Азыр природа, банкет, азыр бүт нерселер уже запрет болуп, рейдтер жүрөт деп баарыбызга маалымат беришти. Ошондуктан туура үйгө барабыз. Жалал Абад шаарындагы мектептер бул жылы 865 бүтүрүүчүсүн расмий узатат. Андан тышкары дээрлик 2000дей окуучу 9-классты аяктап, андан ары орто окуу жайга тапшыруу же мектепте окуусун улантуу чечимин кабыл алат. 4 окуучу алтын тамга сертификатына ээ болгон. Ушул тапта бардык мектептерде эртеңки байрамга даярдык жүрүүдө. Иш-чара бүткөндөн кийин ушул акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу кафе, ресторандарда, природада, табиатта жана эс алуу жайларда отурууга тыюу салынган. Ал боюнча окуучулардын баарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Балдардын коопсуздугу мэрия тараптан, ички иштер бөлүмү тарабынан жана билим берүү тарабынан толугу менен көзөмөлгө алынат. Күнү-түнү рейдтерди жүргүзүп турабыз. Деген менен салтанатка байланыштуу эс алууларды уюштурууга бул жылы да чектөө бар. Жалал Абад облусунда бүтүрүү кечелерине байланыштуу милиция тарабынан профилактикалык иштер жүрүүдө. Анда жаратылыш койнуна эс алууга, көлмөлөргө барууга, автоунаалардын коштоосунда шаар кыдырууга тыюу салынган. Жолдо жүргөн жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жараткан кортеждер пайда боло турган болсо, токтоосуз түрдө аларга Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодексинин 182, 185, 87 статьялары негизинде 1000 сомдон 7500 сомго чейин айып пул салынат, и штраф санкага алып кирилет ал машинелерчи. Ичинде эгер жаш балдар болсо, жаш балдарды түшүрүп туруп ал машинени токтоосуз түрдө штраф санкага койдурабыз. Кандай кырдаал болбосун биз шаардын аймагында коомдук коопсуздукту сактап берүүгө даярбыз азыркы күндө. Ата-энелер арасында, окуучулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бул иш-чаранын максаты окуучуларыбыздын ден соолугун, өмүрүнүн коопсуздугун сактоо. Эртең саат 9-да башталып, жакшынакай салтанат өткөрүлөт. Бардык мектептерде атайын план, мероприятиялар, сценарийлер түзүлдү. Салтанаттын соңунда жаратылышта, табиатта жана башка жерлерде оюн күлкү уюштурууга тыюу салынган. Эртең милиция күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Бул жагдай окуучулар арасында ар кандай кырсыктардын алдын алуу максатында гана болууда. Андыктан бул тыюуларды окуучулар туура кабыл алышы керек. Буга чейин ушул аземди өткөрүп, окуучулар арасында унаа кырсыктары катталган фактылар бар. Мына ушундай адам өмүрүн алган жагдайлар орун албаш үчүн чектөөлөр киргизилген. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал, Жалал Абад.